17 кылым бою бузулбай сакталып келген белгисиз кыздын мумияланган жасаты жерге берилди. Бул боюнча Маданият министрлигинде түзүлгөн комиссия чечим чыгарган. Аны жерге берүүгө демилгечи коомдук уюмдардын өкүлдөрү Кара Булак айылына алып келишип, мурдагы казылып алынган көрүстөнгө коюшту. Бул иш-чарага райондук бийлик жана айыл тургундары катышты. Мумияны жерге берүүнү демилгелеп келген Жолдошбек Султанов кыздын сөөгүн кайра казып кетпеш үчүн жергиликтүү тургундар корукка алуусу зарыл дейт. Жогору жактан мындай буйрук келиптир. Ошол өзүнүн яшик менен койгула, кайра кийин убакыт өткөндөн кийин кайра аны алабыз дегенчи. Ошол анан ошону биз эми элге түшүндүрөлү деп атабыз. Ушул жерде кайра каздырып кетпөө боюнча бир чаралар жүргүзүп, ушул жерде коргоп калуу. Балким ушул айылдык өкмөт түнгү күч менен же ушул Баткен областынын эмеси менен ушул коргоп калуу комитетин түзүп туруп, ушул жерге коргоп калыш керек. Дагы бир демилгечи Кенжекан Галова мумиянын талашка түшкөнү 4-5 кылымдардан бери сакталып келгенинде дейт. Мындан улам илимпоздор жасатты изилдеп, ошол учурда жашаган элдер боюнча маалымат алууга кызыктар болушса, демилгечи топтор кыргыз сөөктү жерге берип келгенин, бул сөөк жамандыктарды алып келип жатканын айтышат. Бул 2-3 жылдан бери талашта жүрөт. Эмнеге дегенде азыр эле айткандай, мына илимпоз адамдар эмне үчүн буну жерге бергенге? Себеби бул 4-кылымдагы биздин именно кыргыздардын тарыхын даңазалап турат. Себеби мумияланган мумиянын канчалык күчтүүлүгүнү. Себеби андан кийинки ушул 17 кылым турган болсо дагы бул мумия ошол бойдон сакталууда. Касиети болот дегендей, шарапаты болот элге, жаман болбосун. Апкендери жакшы эле болуптур. Жерге койса жакшы болот да. Ошол. Шуга макулбуз. Мына энди коюп койсок сактайбыз, тособуз, айлантырып. Эч кимге жолотпойбуз, карайбыз да энди. Мумиянын жерге берилиши боюнча өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев да өз пикирин билдирип, жоопкерчиликке тартыла тургандар боло тургандыгын айткан. Анткени мындай тарыхый баалуу табылганы билим үчүн пайдалануу зарыл эле деген оюн билдирген. Жергиликтүү тарыхчы Кубанычбек Тайыров мумияланган сөөктү заманбап технологиянын жардамында изилдесе, анын дагы да баалуулугу аныкталат болчу дейт. Менимче абдан туура эмес болуп калган. Анын үстүнө эмне дейсиң эми? Болгон иш болду, эми көрөбүз эми жоопкерчиликке деле тартылгандар мен ойлоп турам болот го. Болгон нерсени, колдогон нерсени билим үчүн пайдалансак болмокту аягына чейин. Эмиден мындай бирimiz бутка турган турат, көрүп атасыңар кандай салындырылып. Ошондуктан мезгили келмекте керек болсо коелук десек дагычы. Тарыхый артефакт болуп эсептелет. Ошондуктан бул артефактты балким изилдеп, анын так даана изилдегенден кийин чет өлкөлөрдөн мисалы үчүн ДНК-сын алып туруп, анын сүлөкөтүн азыркы технологиянын жардамы менен чыгарып атат да. Мына ушундай деңгээлде изилдегенден кийин балким бул ушундай өзүнүн баалуулугун дагы көрсөтөт эле деген ойдомун да. Мумияланган белгисиз кыздын жасаты 1954-1955 жылдары Кара Булак айылындагы Мыктын көрү деген көрүстөндөн алынып кеткен. Ошол учурда толук изилденбей калгандыктан Борбордогу тарых музейинде сакталып турган. Сөөктү жерге берүү боюнча эки тараптуу кайчы пикирлерден соң Маданият министрлигинин чечими менен 14 октябрда казылып алынган көрүстөнгө кайрадан коюлду. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.